Урматтуу мусулман бир туугандар, дайым урук туугандар менен катташып жүрөлү. Келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин айткым келип турат. Бул хадиске амал кылууду Аллахым баарыбызга насип эткен болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Иннал инсана ла ясилур рахима." Бир адам бар дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Дайым урук тууган менен карым катнашта болот. Дайым урук туугандар менен катташып турат. Дайым урук туугандарды зиярат кылып кабар алып турат. "Ва ма бакия мин умрихи илля саласату айям." Бирок дайым урук тууган менен катташып турган адамдын тагдырында Аллах табарак ва таала 3 күндөн кийин өлөт деп жазган эле дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. "Фаязидуллаху фи умрихи 30 сана." Ошол урук тууган менен карым катнашта кылган амалы Аллах табарак ва таалага жаккан үчүн 3 күндөн кийин өлөт деген адамды Аллах 30 жылга өмүрүн узартып коет дейт урматтуу мусулман бир тууган. "Ва иннар ражул ла яктау рахима." Бир инсан бар, бир адам бар, ал урук тууган менен катташпайт. Мингени кымбат баалуу машина, акчасы бар, кээ жакыр, кедей бир туугандарынын акчасы жок, алар менен сүйлөшпөй, алар менен карым катнашты токтотот. "Ва кад бакия мин умрихи 30 сана." Бирок бир тууган менен катташпай койгон адамды Аллах тагдырда бул адам 30 жыл жашайт деп тагдырына жазылган эле дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. "Фаянкусуллаху умраху хатта ла ябка минху илля саласату айям." Бирок Аллах табарак ва таала урук тууган менен карым катнашты токтоткону үчүн тагдырында 30 жыл жашайт деген адамды өмүрүнү 3 күнгө кыскартып коет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер өмүрүбүздүн узун болуусун кааласак, дайым бир туугандар менен карым катнашта бекем бололу. Ал эми ким урук туугандар менен карым катнашты токтото турган болсо, Аллах ал инсандын өмүрүн кыскартып коет. Урматтуу мусулман бир тууган, бул далилге жарай турган хадис андай мындай эмес. Бул далилге жарай турган хадис урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде "Ла ядхулул жанната кати'." Урук тууган менен катташпай койгон адамдар бейишке кирбейт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бир болбогон жер үчүн же болбосом биз азыр аялыбыздын сөзүнө кирип алып бир туугандар менен карым катнашты токтотуп коюп атабыз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, дайым бир туугандардан барып зиярат кылып туралы. Колубуздан келсе бир туугандарга жардам берели. Эгер бир туугандарга жардам берип, дайым урук тууган менен карым катнашта боло турган болсок, иншалла биздин өмүрүбүздү Аллах табарак ва таала узак кылып коет урматтуу мусулман бир тууган. Эгер биз өмүрүбүздүн узун болушун кааласак, бир туугандар менен карым катнашты токтотпойлу. Эгер биз бир туугандар менен карым катнашты токтото турган болсок, Аллах биздин өмүрүбүздү кыскартып коет урматтуу мусулман бир туугандар. Бул хадисти урматтуу мусулман бир тууган сиздерге аманат, ар бир адамга жеткизели. Канча бир туугандар болбогон бир дүйнө үчүн, болбогон бир жер үчүн бир туугандар таарынышып катташпай жүрөт. Сиздерге аманат урматтуу мусулман бир тууган. Бул хадисти жеткириңиз, ар бириңиздердин мойнуңуздарга